Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullohi wa Allah barakatuh. razı olsun. Rahmat, aman bolunuz, bar bolunuz. Menin bereyin degen suram mындай эле. Menin келинчегим 2 balam var. 9 ay murun ошо 20 жылдыкка жалгыз аны жиберип, ошол жактан келгенден бери анын бир классташы менен жазышканы, видео звоногу токтобойт. Орто жолдон ошо жазгандарын мен кармап алып токтот дегенде ызы чуу чыгып, экөөбүз кайра 4 ай ажырашtık. 4 aydan кийин мен кайра барып, 2 бала үчүн жашайлы, баягыларды токтот, эми жакшынакай жашайлы десем, мен токтобойт, ал экөөбүздүн жазганыбыз токтобойт, мен аны менен жатып алып турмун, минтип алып турмун деп, кыскасы кайра 5 ай жашадым. Балдарым үчүн. Дагы эле токтобойт, 15 күн мурун мына ошо жазышканы видео звоногу токтобойт. Токтот десем токтотпойм дейт. Ошо мен чыдабай койдум, мен үйдөн чыгып кеттим, балдарымды таштадым. Келинчегимди. Эми мен ушу эле сарсанам, мен туура кылдымбы же туура эмес кылдымбы деп ушу суроону берейин. Келинчегим да намаз окуйт 5 мал. 5 мал намаз окуйт. Айтсам болбойт, арам бул иш десем болбойт. Келинчек менен сүйлөшүп классташындагы таап бир мындай 5-6 адамдар болуп барып сүйлөшүп, ошону өзүн тарбияга чакырса болобу экен, айылдап ага барып. Ал классташы алыс экен. Москвада экен. Ошо Москвадагы туугандарга айтыш керек, телефон таап алып туруп берип, ошо Москвадагы кыргыз коомчулугу барып сүйлөшүп, андай кылганың туура эмес деп айтыш керек. Анан керек болсо уят карашыбыз керек болот. Ошол ким ушундай болуп аткан болсо айтып, мына бүт элдер айтат, ошондоп адамдар никеси бар аялдар менен кат жазышып, алардын үй бүлөсүн бузуп аткандар болсо, муну адамдар экен, ошого наалат болсун, каргыш болсун деп уят карып айтканга аракет кылабыз, эгер ушундай боло турган болсо. Албетте бул туура эмес маселе. Намаз окуп аткан аял мындай кылганы, балким жөн эле сизди кызгансын деп эле ага болгон сезимдериңизди ойготкусу келип аткан болушу ыктымал деле бар. Кандай болсо дагы. Андай эмес, өзү эле менин бетиме айтты, андай эмес. Мен муну менен сүйлөшкүм келип атсам, йыглайын дейт, жазышкым келип атат. Токтотпойм дейт. Тиги менен сүйлөшкөн жоксуз, классташ баласы менен өзүңүз сиз? Сүйлөшкөн жокмун мен. Анысы дагы токтобогон экен, анысы деле намаз окуйт экен. Экөөнүн сөзү токтобой койду да. Мына ошо көрдүңүз, жана айтып атпа. Мен айткан маселени кайра кайталап айтып атасыз да, 20 жыл 10 жылдыкка барганда ушундай маселелер чыгып атат. Ошол жаман деген сөзчү. Бирок мен ойлойм, ал жатып алдым деген сөз туура эмес болуш керек. Анткени жоолукча намаз окуп аткан ага барбайт, тиги деле бул деле эми ошентип мындай балким айтып жиберди болушум. Аялдар кээде ойлонбой туруп айтып коет бир нерсени, ал чындыкка төп деле келбеген болот. Ошондуктан мен өз көзүм менен окудум жазышкандарынчы. Жаттык деппи? Жазышып аткан өз көзүм менен окудум. Окуган эми жаткан деген сөз эмес го дейм да. Жок, ал жерде өтө эле жакын болуп кетишкен сөздөр бар. Жаным, паным, солнышкам. Ошондо айта берет баардыгы. Ал жатып ал деген сөз эмес, ага мен таарынбаш керек деп ойлойм. Бирок бир азыраак убакыт бергенден айтыңыз, ата-энесине айтыңыз, ушундай сүйлөшүп атат деп, ата-энеси барып классташына ата-энесине айтып, анан ортого түшүп токтотушат. Өзү Москвада болсо ата-энеси айылда, классташ бир айылда болот. Ошо кайнагалардын бирөөнө айтыңыз, ал түшүндүрүп айтышсын. Анан убакыттары келет. Ал солнышкам деген менен, ал аны менен эчтеке болуп кетпейт. Жана сөз бар го, ойнош оттон ысык, бирок боктон сасык деп тез эле андан кете турган болот. Ошол кээ бир учурда аялдарга эркектер өтө көңүл бурбай, маани бербей калгандан улам аялдар көңүл бура турган адамдарды издеп кала турган учур кездешип калат. Ошондуктан ал нерсеге этият болушубуз керек. Урматтуу бир туугандар, ошондойду көрдүк биз. Намаз окуп аткан, жоолук салынгандардын дагы үй бүлөсүнөн ошентип ызы чуу болуп кеткендер бар. Демек, мындай аялдар дайыма контролго алып туруш керек. Анын үйлөнгөндөн кийин каякта эмне кылып жүрөт, басып жүрөт, бардыгын билиш керек. Аны муктаж кылбаш керек көчөгө чыгып кеткенге. Ошого жана 10 жылдык, 20 жылдык дегенде жанталашып аткандар өтө этият болуш керек. Барсаңар дагы ошол күйөөлөр чогуу барып, ошол күндүз чогулушка катышып, бата дуа берип, электерди берип, мугалимдерге урматтаган, сыйлаган жакшы, анан кайра кайтып кетиш керек. Түндөгү вечеринкага барыштын кереги жок.